$245.000 бир аз кеми бар 6 сотық жер аянтында жайгашкан жалпы 13 бөлмөлүү чоң жер үй сатылат. Амансыздар бардактуу тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге Ош шаарынын батыш тарабында, тактап айтканда Ак Тилек кичи районунун жүрөгүнөн орун алган 11-чи көчөдөн сатыла турган 32-чи катар номериндеги ушул чоң үй сатыкка чыкты. $245.000 бир аз кеми бар, бак жарактары шаардагыдай шарттар каралган. Канализация, газ бар, суу бар, интернет, түнкү жарыктандыруу айтор бүт бардыгы бар. Жолдун эки тарабы жаңыдан тротуарлар төшөлүп, бул жакта эки тилкелүү буюрса асфальт төшөлдү. Дарегини жакшы түшүнүп алыңыздар. Ноокат Баткен тараптан келе жатканда Ак Тилек көргөйүнө 300 метр жетпей светофор бар. Анын жанында дармек жанагындай аптекасы, анан сода маркеттери бар. Ошонон сиздер оң тарапка бери бурулуп келе бересиздер. 11-чи көчө. Жолдун оң тарабында ушул 32-чи катар номериндеги үй буюрса сиздерди күтүп алат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул негизи 20 жылга жетпеген убакыт болуптур салынганына. Мурун салынганы менен азыркы үйлөрдөн кем калышпаган, ашса ашат, бирок кем калышпаган 15ке 15 размеринде салынган үй экен, 2 кабаттуу. Азыр эми үйдүн ичине дагы киребиз. Бак дарактары бар. Ушул дарбазанын четинен, ушул фундаменттен баштап, берги тарабы сиздердин чек араңыздар, наркы тарабы бөлөк. Бул жакта болсо сөөр тапчан бар. Анын асты подвал, отун гана кылып пайдалансаңыздар болот. Кокон гластары бар экен бул жакта, алмасы бар, өрүгү бар, тоок кепеси бар, дагы отун каналары орун алган. Бул жагы жашыл зона, гүлдөрдү тигип койсо болот. Бир-эки жерден суу чыгарылыптыр. Бул жакта бир бөлмөсү бар, азыр эми склад болуп пайдаланып турат. Айнек терезелери заман талабына ылайык 5 камералуу сапаттуу пластик терезелер менен камтылган. Баса достор, үйгө киргенге чейин бул жерди таң көрсөтүп коелу. Бул жакты эми буюм-тайым коючу жай кылып, тетиги төрүндө топка жылуулук меши бар. Үй ошол жактагы печка аркылуу жылууланып, жылуулук менен камсыз болот. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Куттуу агыргө сиздерге насип кылган болсун. Бул кире бериш жайы. Бул жакта болсо сөөрү тапчаны жакындай жайда олтура турган панорамный терезе камтылган. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, ремонттору ортодон жогору. Бут кийимдерди бул жерге коебуз. Шкафтар бар экен, андан ичкери кирип келгенде бул холл. Бул жактагы эмеректер калабы кетеби? Үйдүн ээсинин өзү менен сүйлөшүп аласыздар, договор мененчи. Wi-Fi киргизилген, интернет бар, телевизорлор бар. Бул эмеректер кетсе керек, эми люстралар орун алган, натыйжный потолоктор болуптур. Буюрса, эми бир катарынан тартып көрсөтө берели. Бул жагында зал, конок бөлмөсү, коноктор келсе ушул бөлмөдөн тосуп узата бересиздер. Болжол менен узун туурасын айта турган болсок, 5,5га 7 размериндеги чоң бөлмө. Мына, конок бөлмөсү. Бул жакта олтуруп эс алат. 2 люстранын орду каралган. Сонуне, азыр эми сиздерге жарыкты чачып коелу. Кандай көрүнөт экен, Асты болсо мына ушундай паркет болуптур. Мурунку паркеттерден жакшы. Катарынан көрсөтө беребиз. Бул жагы ажатканасы, дааратканасы. Бул жагы болсо стиральный машинасы бар. Бүт тарабы кафелденген, жуунучу бөлмөсү. Бул өзүнчө дагы бир коридор экен. Коридор аркылуу бул жакка кире турган болсок, ашканасы. Ашканасы дагы заманбап, жакшы. Кенен экен эң негизгиси. Дубалдын жарымына чейин кафелденген. Бул жакта ашкана эмеректери жайгашкан. Суу өтө жакшы напордо чыгат. Газ плиталары орун алган, вытяжка иштейт. Бул жакта эмеректер, жылуулук ар бир бөлмөгө киргизилген. Пластик терезелери камтылган. Ушул жерде олтуруп тамактанып, үй бүлөңүздөр менен эс ала бересиздер. Асты пол экен. Бутовой техникалардан, муздаткычтардан кайсынысы кетет же калат билбедик. Бул жагы тепкич, 2-чи кабатка чыгат, анын асты кладовка. Эми сиздерге 2-чи кабатка чыгып маалымат берели. Бул дагы мындай жыгачтан сонун болуп жасалыптыр. Эми туура мурунураак салынган, бирок дагы деле өзүнүн актуалдуулугун, өзүнүн өңү түсүн жоготпогон үй экен. Потолокко назар салыңыздар. Бул эми мурда өтө, кандай десем, анча-мынча адамдын үйүндө мындай коозук, мындай жасалгылоо болгон эмес. Көп усталардын мээнети кеткен да. Кирип эле биз оң жактан баштайлы. Анткени оң жактан баштаган иш оңунан чыгат дейт. Ал өзүнчө офис плюс спальный.
каалагандай кылып пайдалансаңыздар болот. Биз сиздерге жарыкты жандырып дагы көрсөтүп көрөлү мына. Бут эмеректерди көрүп турасыздар. Эми калабы кетеби? Ээси менен өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. $245.000 бир аз кеми бар. Бул айтылышпасы, кеми сөзсүз болот. Сүйлөшүү жолдору каралат. Эң жакшы жери жайгашкан жери дагы, локациясы дагы сонун. Андан кийинки бул бөлмө жаштардын бөлмөсү, спальный бөлмө. 2 терезелүү, бул күн батыш тарапты карап турат. Эмеректерди көрүп турасыздар. Эми бул баягы тойго кызга келген сеп эмеректери. Бул эми чыгып кетсе керек деп ойлодум. Ошол, бул кетет. Узун турасын болжол менен айта турган болсок, 6га 4,5 же 5 чыгып калат. Жакшы ремонт болуптур. Негизи кенен экен да. Үйдүн узун турасы 15ге 15 болжолду. А бул жака келе турган болсоңуздар, дагы бир өзүнчө холл. Бул жагы балкон, бул жагы спальный бөлмө. Бул ата-энелер уктоочу бөлмө да. Ата-энелер уктоочу бөлмөдө ушундай шарттар жаралган. Бул жагы өзүнчө бир офис деп койсок болот. Чарчаганда кичине ямака чертип дегендей, же жеңебиздин бир үтүктөө канасы болгонбу, кийим кече үтүктөй турган, жыя турган жерби, айтор балкончо. Эки тараптан тең панорамный терезелер камтылган. Сонун эртеден кечке чейин күн тиет экен. Бул болсо ошол шкафтар турат, холл, эс алуучу бөлмө. Бул жак болсо жатак бөлмөсү, уктоочу бөлмө. Так, муну жерден жандырайынчы. Мына жандырдык. Шкаф, дивандар, анан күзгүлөр. Жотто бул кыздардын бөлмөсү окшойт. Ата-энелер уктоочу бөлмө же кыздардын бөлмөсү кылып пайдалансаңыздар болот. Күзгү кыздардын бөлмөсүндө болот да. Демек, бардык эле бөлмөнү көрсөткөнгө аракет кылдык. Мына жасалгаларны караңыздар. Софиттер орун алган люстраларды караңыздар. Жылуулук жакшы жасалгаланыптыр. Сонун. Эми бул жагы жандыралы. Бул дагы бир уктоочу бөлмө. Демек, бул ошо ата-энелер уктоочу бөлмө экен. Узун туурасы болжол менен 4,5га 5,5. 4,5га 5 деле чыгып калышы мүмкүн. Ошол. Бул жол тарапты караган терезе. Мына караңыздар. Газ келген, жолдор, асфальттар сонун болуп калган. Интернет кабелдери келген, түнгү жарыктандыруу, газ, канализация, бүт бардыгы бар да. Шаардын ызуучусунан тажап, шаардын бир жеринен, чаканыраак жеринен, чекесинен жер үй алып, жыргап жашайм дегендер чамдаңыздар. Эми акыркы эң бизге керектелүүчү нерсе бул жуунучу бөлмөсү, жарыкты жандыралы. Мынакей жуунучу бөлмөсү, бүт бардык унитаздары бар. Бул экинчи этажга, экинчи кабатка түзүлгөн шарттар. $245.000 айттыгы, документтери так сразу сиздерге өткөрүлүп берилет. Чеми сөзсүз болот. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Ээси номер экран астында камтылган, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Насип кылган болсун. Экран астында, артында күзөтүп баргандар бардыгыбызга насип кылган болсун. Жерлер, үйлөр, батирлер. Амин, амин, амин. Кудай өзү бизди колдосун, тапканыбызга жараткан өзү берекесин берсин. Көрүшкөнчө, ээсине чалып, кенен маалыматтарды сүйлөшүп байланышып аласыздар.